Мен кыргызмын. Мен өзүмдүн стористериме жазып калам го. Японияга барып кимоно кийдим, гейша болуп кеткеним жок. Балиге барып йоктордун штанын кийдим, ягиня болуп кеткеним жок. Деп Швецияга канча жолу бардым. Стокгольмдарда шведтердин, Европанын кийимин кийдим. Мен европейец болуп кеткен жокмун. Мен себеби сөөгүм кыргыз. Кыргызстанда төрөлгөм. Тилим кыргыз. Мекеним кыргыз. Ошондуктан мени биринчи кыргыздар жакшы түшүнөт. Себеби менталитетибиз бир, ой жүгүртүбүз. Анан эмне мен түшүндүм сүт сайы менен, эне тилин сүйбөгөн адам, эне тилинде сүйлөй албаган адам маңкурт экенин түшүндүм. Ал 10 тилде сүйлөсүн. Ал укмуш блогер болсун, миллион подписчиги бар. Ал укмуш Американын 10 китебин жорусун, ал маңкурт. Бар башат деген башат болот экен. Эне тилин сүйлөбөгөндө анын сөөгүнө жетпей атат деген сөз да. Сөөгүндө алда түшүнүк жок деген сөз да. Мисалы, кара мына айтып атышпайбы, Пакистандан, Кореядан келип бизде окушат студенттер медицинаны. Ошолор кыргыз тилин сүйлөбөсө, аларды врач кылып албайт. Эмне үчүн? Кыргыз тилин түшүнмөйүнчө кыргыз мугалимдин илимин ала алган жок, андан жакшы врач чыкпайт деген сөз. Устатын түшүнбөдү, маңкурт болуп эле келди, жөн эле жаттап. Мисалы үчүн, мени кыргыздар жакшы түшүнөт дегеним менталитетибиз бир. Жарым сөздөн ар бир кыргыз түшүнөт мени. Башка улут түшүнбөйт. Анткени алар мени түшүнүш үчүн менин менталитетимди окуй алыш керек. Мен макалдатып сүйлөйм, жомоктотуп сүйлөйм, жарым сөзүн айтып, жарымын айтпай коем. Каяша сүйлөйм, кыпчып сүйлөйм, ошону кыргыздар гана түшүнөт. Бул Аллахтан берилген, ар бир элге берилген өзгөчөлүк. Япондордун тамашасын биз түшүнбөйбүз. Орустардын сатирасын до конца биз түшүнбөйбүз. Ошондой да, бул ар бир улуттун өзүнө гана берилген өзгөчөлүк. Ошон үчүн мен ушуну түшүндүм. Ушуну түшүнгөндүктөн мен бекеринен кыргыз тилчи болбогонумду, бекеринен кыргыз элге кызмат кылыш үчүн сүт сайды окуганымды түшүндүм дагы. Мен бардык нерсени кыргыз тилинде которуп жасай баштадым. Медитация бул тундуруу, акылын тундуруу да. Акылдары бузулуп калды да азыр бардык адамдардын. Чоңбу, кичинеби, акылы жок азыр адамдардынчы. Акылы эмнеге толгон? Эгерде боюнда бар аял Корея киносун көрүп жүрүп төрөсө 1 жыл баласы, ал төрөлгөн бала кийин Кореяда иштеп акча табат. Кызы болсо Корея жигитине турмушка чыгам дейт, же Кореяга барып иштейм дейт. Анткени ошо эненин аң сезим аркылуу кетип атат да. Ооба, эненин сүтү менен кетет дегендей, эне тамак жеп атканда Кореянын музыкасын угатып жеген да. Эми баласы дагы ошол музыканы укканда эле ушул жакшы, ушул музыка жакшы деп тансага түшө баштайт да. Кыргыздын музыкасын укпайт эч ким, кыргыздын көйнөгүн эч ким кийгиси келбейт. Анткени эне кореялык кийимди көргөндө эле ооз ачылып шилекей агып калган. Депчи. Эми ичиндеги баласы да ошого таң кала берет да. Корея эли бизден жогору турат деп ойлонот да. Ушуну акылы бузулду деп айтам мен. Өзү курсакка чейин бүтүндөй 7 атада тарбияланат өзүчү. Ошон үчүн экөөбүз педагогбуз го, канча педагогдордун эмесин окудук. Ошондо тарыхта бар го, 1 жашка чыккан баласын алып келсе да кеч калдың деген, төрөлгөндө алып келгенде да кеч калдың деген. Эмне үчүн? Эмне үчүн? Бойго бүткүчөктү кеч калат керек болсо. 7 атанын ичинде кеч калат. Себеби тектен келет да. Ошону менен каяктан булар зөкүр чыкты, бул мындай университетти бүткөн, ой, Паланчаевдер да болот адамдарчы күлкүн келтирип. Паланчаев болмоктон эмне болсо дагы анын психологиясын, мээсин ким ачып көрүптүр дейсиң? Менин рентгенин көрө элек койчу ким. Ал түүлгө чейин 7 атадан келатат, өч алып келатат. Ошону балдары көрсөтүп берет. Баягы эле жоопкерчиликти алып өзүнө. Окуш керек, билим алыш керек. Билимсиз эч ким эч жакка бара албайт. 7 атадагы карма кайталанып эле, атасы кандай болуп бүтсө ошондой, апасы кандай болуп бүтсө ошондой бүтүп эле кете беришет да. Себеби алар өзүн изилдебей атпайбы? Мен эмне үчүн ушуга кол көтөргүм келип атат? Эмнеге мен ушуну бычакты алып ургум келип атат? Эмнеге мен башына чөмүч менен бир салгым келип атат деп суроо бере албайт да аял. Бул каяктан келди? Апам башына бир койчу эле атамы. Ошоктон келиптир да деп токтото албайт да өзүнчү. Көрдүңбү? Ошон үчүн аны кыргыз мурда эле билген, кыргыздын философиясында бар. Бирок кыргыздын философиясын азыр эч ким укпайт да. Кыргыздарды укпайт да азырчы. Деген немеси бар, философия.
Кыргыздын философиясында энесин көрүп кызын ал деген бар. Эгерде энеси атасына кол көтөрбөсө, каргабаса, урбаса, кызы дагы ошону кылбайт. Эгерде аял энесин көрүп кызын ал деген, эгерде аял карып калганда 45-тен кийин, 55-тен кийин дагы деле жаш, ар бир сөзгө тили келген, акылы жайында, бели түптүз болсо, демек бул үй бүлөдө бактылуу болуптур. Бул күйөөсү жакшы караптыр. Булар мушташпаптыр. Ушунун кызын алыш керек. Биздин үйгө да мушташ алып келбейт деп билет. Көрдүңбү? Ошон үчүн энесин көрүп кызын ал деген. Ошол ата энени карап туруп эле белгуда болуп койгон кыргыз. Мына эң негизги чоң философия. Белгуда эмне үчүн болгон? Аны орустар келди дагы биздин философияны жок кылды. Орус эли бул дикарлар, жапайы эл, маданияты жок деп койду. Эми кыргыз 70 жыл ошого ишенип калды. Маданияты бизде. Просто орус элине колония болуп, индиялыктар, индустар Англияга колония болгондо эле биз 70 жыл орустарга колония болуп жүргөнбүз да. Көпчүлүк дагы деле билбейт колония болуп жүргөнүнчү. Дагы деле ой орус атам, щедрая душа Россия деген шоколад жеп жүрүшөт. Бул мен орустарга каршы коеюн деген жерим жок. Философиябызды кайра кайтарып алышыбыз керек. Биз өзүбүздүн философиябызды кайтарып алмайынча, биздин элдин баары маңкурт болуп, башатка кайтыш керек да. 2020-жыл ошону көрсөттү да. Ата тегиң каякта, тилиң каякта, каяк менен келгенсиң. Биз академия менен окуган эмеспиз кыргыздар. Биз мектеп менен окуган эмеспиз. Биз төкмө акындарды окуп, биз манас эпосу, биз эпосторду айтып атып эле тарбиялап коюшкан. Ыр менен эле тарбияланган кыргыз эли. Төкмө акын манасчы келиптир десе баары барган. Манасчынын аурасында баары медитацияга кирген. Манас айтып атканда эле тунуп калган акылдары. Манасчынын энергетикасы менен баары сакайып калган. Оорулары кетип, шыпа болуп, ордуна келип, жакшына анан жашоосун жашай берген. Ошон үчүн манасчы деген бир эле кыргыз элинде. Эмнеге? Биздин мектепте ал, биздин академияда манасчы. Ошол менен эле сакталып келип анан кийин эле мындан 1924-жылы эле дикар болуп калган эмеспиз дагы. Анан өзүбүз мына 100 жыл болду өзүбүздү жоготконубузга. Ого биз кара кыргызбыз, тиги бу деп. Бул жалган история, бурмаланган история, тарых. Ошон үчүн кыргыз эли качан жолдон адашпай кетет? Акылы тунганда. Ошон үчүн мен тундуруу деп койдум. Акылы качан тунат? Өзүбүздүн жомокторду кичинекей бөбөктөргө окуп бергенде бешикте энелер. Качан акылы тунат аялдардын? Манас укканда, төкмө акындарды укканда. Төкмө акындар алар Аллахтан келгенди ырдайт. Жазып алып, анан кийин берки акындардай саясатка оңдоп жазып коеюн, Сталин деп жазып коеюнчу, победа берип койсун деп жазбайт да. Бул төкмө акын келгенде төр бошот деген, Элмирбек Иманалиев кандай төгөт болчу? Ал сферадан келет. Мына бул абадан, күндүн нурунан келет информация. Биз күндүн баласыбыз деген кыргыздын сөзү эмне? Эмне үчүн биздин немелерде, мына бул оймолордо, мына кара, бүт мына оймолордо, мына ар бир оймо чийме баары сөз, баары сүйлөйт. Терең философия жатат. Биз Орхон эсей жазуу эстеликтерин, Орхон рун жазууларын үйрөндүк эле го. Кыргыздын бүт тарыхын окудук го, жазмаларын окудук го. Ошондо түшүндүрбөдү беле, ар бир шырдактагы оймо түшүндүрөт деп. Эми азыр кыргыз күүсүн укпаса, комуз укпаса, бул оймону түшүнбөйт. Бул оймону кыргыздык экенин неге айтып атканын деле түшүнбөйт. Жөн эле келет, тамак жейт мына жерде азыр. Болду, кете берет. Бүркүт неге мынтип турат? Түшүнбөйт. Маңкурт деген ушул да. Тунбай калды акылычы. Ал акыл эмне болду эми? Башка философияларды окуйт. Кайсы философияны окуса, ошол жака кызмат кылат анын энергиясы. Орус тилинде жакшы сүйлөсө, Россиядан тамак табыш керек, ошол жакта жүрүш керек. Ошол жактан акча табат. Себеби ошол философияны түшүндү. Кыргызга кызмат кыла албай калат. Эне тилин сүйбөгөн элин сүйүп жарытпайт деп ошону айтылганда. Ошон үчүн акылды тундуруу деген сууну мындай тунганда үстү тунуп көрүнүп калат го. Ошондой болуп эмоцияны тундурганда өзүнчө эле эмоция менен музыкага киргизип, Корей кинолорун сүйдүрүп, музыканы аябай жакшы коюп туруп, бир жаман эле көйнөктү кийгизип бастырып койсоң, ушу мода деп кие беришет да.
же болбосо француз жакшы ырды ырдатып туруп тамак жедирип койсоң ошол тамакты жей беришет адамдарчы. Муну Америка абдан жакшы билет. Коласын ошентип эле сатып атпайбы? Адамды психология менен башкарат дейт, э? Психология 80% жашообузду башкарат бүтүндөй. 20% бул техника эле. Техника эле. Мынтип кийиниш керек, мынтип басыш керек. Ошон үчүн айттым, любой кызды, үнү жок кызды деле миллионер кылып койсо болот. 80% психология менен. Мисалы 80% психология дедим, а 20% техника дедим. Техникасы ошол сен ырда деген, мынтип бас деген, мындай көйнөктү кийиш керек, анан мынтип колду көтөрүш керек, клиенттин астына келгенде мынтыш керек, Мимикаларын, дегени бар техникада. Ал оңой эле 20%. Эң кыйыны 80% болуп атпайбы? 80% психологияны түшүнүш үчүн ал философияны түшүнүш керек. Ошол өзүнүн ким экенин билиш керек, талантын тааныш керек. Талантын тааныш үчүн ал үйүндө бактылуу болуш керек да биринчичи. Үй бүлөдөн болуп атпайбы? Үй бүлөдө ата энеси тытышып жашаган болсо, алардын таланты ачылбайт али бери. Алар психотерапевтке 20 жыл катташ керек. Жөн эле эл катары жүрө берет. Тирүү, өлбөйт. Эл катары кийинет, элдер мода кылганды кийет. Эл ырдаган ырды ырдай берет. Үнү барбы, жокпу, мода экен, реклама десе ырдай берет. Реклама эмне? Ар бир YouTube'га акча төлөп койсоң, күндө коюп кой десең, коюп коет. Мисалы үчүн, телевидениеге акча төлөп койсоң, кое берет да. Бардыгы эле артистти катын дебе, шофёрдү эрим дебе дегендей шофёрлорго берип туруп кассетага коюп кой, поездга коюп кой десең, ырдай берет, кое берет да. Ушул рекламщиктер да. Болду, ушул ырды жакшы көрмөйт. Себеби адамдын акылы тунбаган. Адам ажырата албайт. Чыныгы талант ырдап атабы, же жөн эле үн чыгып атабы, ажырата албайт. Анткени маңкурт денесин түшүнбөйт, денесинде вибрацияны уга албайт. Илгери кыргыздар денедеги вибрацияны уга алгандыктан дуа менен кар жаадырып, жамгыр жаадырып, душмандарга жеткирбей кетип жүргөн кыргыз.